мындай бир нерсе бар да. Эмне үчүн ар бир зикирде дайыма ла иляха илlalloh кайталат. Зикирлер эртең менен кечки зикир болсун, кечки зикир болсун, дайыма ла иляха илlalloh зикир айтылат. Бул калимат таухид, бул иманды жаңылайт. Иманды көтөрөт. Абу Хурайрадан келет, Сунан Ахмадта чыккан хадис: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылагыла. "Ва аксиру мин каули ла иляха илlalloh", ла иляха илlalloh келмесин көп айткыла дейт. Абдулла ибн Амр деген сахабадан келет. Бул дагы сохих хадис. "Иннал иман ла яхлуq фи жауфи ахадикум кама яхлуqу сау". Чындыгында иман, силердин жүрөгүңөрдөгү иман эскирет дейт. Кадимки кийим эскиргендей, кийим кирдегендей болуп, иман дагы эскирип алсыздайт дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан фасалуллаха таала, улук Аллах тааламдан силер сурагыла, ан южаддидал иман фи кулубикум. Жүрөгүңөрдөгү имандын жаңылашын Кудайдан сурагыла дейт. Мына ошо эртең мененки зикир, кечки зикирлерди маанисин түшүп, ла иляха илlalloh, калимат таухид ушуларды айтуу менен адамдын ыйманы көтөрүлөт, ыйманы жаңыланат. Ыйманды алсырайт экен, ыйманды эскирет экен. Ошол ыйман алсыраганда, эскиргенде адам шалакы, боштук, ныксыроо, кайдыгерлик, ошо ибадаттарга желкеси тартпай, кээ бирөө намаз окуусу келбей, мына ошондойдун терс таасирлери. Ал эми күндө эртең мененки кечки зикирлерде жүргөн адам, маанисин билген адам, ла иляха илlallohны ушул түшүнгөн, ширктен алыс болгон адам, мунун ыйманы көтөрүлүп, жаңыланып, күч-кубатка толуп, даамын сезип, башкача абалда болот. Мунун даамын сезген адамдар билет. Ошондуктан ар бир зикирде ушу таухид келмеси кайталанып келет.